Башкы прокуратурада 2010 май-июнь окуяларында Жалал-Абад шаарындагы өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыровдун Кыргызстандын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кетүү фактысы боюнча кылмыш иши иликтенүүдө. Учурда тергөө башкармалыгына кызмат абалын кыйнаттык менен пайдалануу беренеси боюнча бир катар адамдар суракка чакыртылып, тиешелүү тергөө амалдары улантылууда. Анын жыйынтыгы менен тийиштүү кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берүү менен мыйзам чегинде чечим кабыл алынары маалымдалат. Аталган кылмыштын алкагында Жалал-Абад областык мамлекеттик администрациясынын мурдагы башчысы губернатор Бектур Асанов, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын укуктук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, апрель-июнь окуялары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу комиссиясынын төрагасы Токон Мамытов, Азимбек Бекназаровдун уулу Руслан Бекназаров, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ошол учурдагы биринчи орун басары Бакыт Алымбеков, Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Омурзаков, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн ошол учурдагы аппарат башчысы Эмил Каптагаев, Кыргыз Республикасынын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, Жалал-Абад областтык администрациясынын губернаторунун ошол учурдагы орун басары Жумагүл Эгембердиева, Жалал-Абад шаарынын ошол учурдагы мэринин милдетин аткаруучу Максатбек Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал-Абад областы боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Жаныбек Жорубаев жана аталган комитеттин учурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдер күбө катары суралышты. Кече 25 апрелде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев башкы прокуратурага 2010 жылдагы июнь окугасына байланыштуу күбө катары суракка барган. Ал башкы көзөмөлдөөчү органдан чыккандан кийин журналисттердин суроосуна жооп берген. И я дал свои показания. Я знаю, что там. Июнь окуялары боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде суракка чакыртышкан. Мен көрсөтмө бердим. Иликтөө иши кандай жүрүп жаткандыгын билбейм. Мага маалым болгон нерсени айтып бердим. Мамлекеттик жана депутаттык комиссиянын корутундусунда негизги күнөө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүндө экени айтылган. Убактылуу өкмөт түштүктөгү таасирин сактап калуу үчүн жергиликтүү сепаратисттерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонгусу келген. Анын натыйжасында ушундай улут аралык кагылышуу келип чыккан. Депутатская комиссия была. Там четко было определено, что основная вина лежит на членов временного правительства. Бейле кетсек, 2010 жылдагы кандуу окуяга быйыл туура 12 жыл болду. 400дөн ашык адамдын өмүрүн алган июнь коголаңын андан жабыр тарткандар азыркыда эстешет. Жакындарын жоготкондор Калабадагы кылмыштарга айыптуулар дагы деле жазага тартылбай жатканына нааразы. Мындан улам алар июнь окуясын иликтөөнү аягына чыгарууну суранышат. Камчы Кыдыршаевичтин ушул жасап аткан иштерине баарыбыз ыраазыбыз. Себеби өлгөндөрдүн атынан эч кандай бир 5 эле 6 эле адамдын күнөөкөрү табылбаса, башкасы табылбай эле жабылуу казан жабылуу боюнча эле калган болчу. Биз дагы ушул Ош окуясынын аягына чыгышын, күнөөлүү табылышын каалайт элек. Бизге эл журттун алдына ушулар күнөөлүү деп, ушулар ушундай болуп күнөө тарткан деп, ушулар күнөөлүү, ушулар баштаган деген тиянакка келсе биз үчүн өтө жакшы болот. Бир заматта балдарыңдын бардыгын жоготуп коюш биз үчүн өтө кыйын. Жүрөгүбүз канады, мына азыр да канап турат. Биздики эч качан орду толгус жоготуу. Биз үйгө дагы, акчага дагы биз балдарыбызды такыр алмаштырбайт болуп. Булар тарыхта кыргыз элине ушунча элге артында калган жетимдерден бери ушу жооп бериш керек булар. Алар балдардын каны койбойт баары бир. Кан деген ушундай. Күйүтүбүздү кошо тартып, кошо күйгүп, ушинтип чуркап жүрөт. Ошого жараша ошол иштери ийгиликте болушу биздин балдарыбызды өлтүргөндөрдүн аягына чыгып берсе дейбиз. Кармалганын кармап, жазага тартып берсе дейбиз. Колдоо көрсөткөн ким деген вопросту шу бизге чейин эч ким айтпайт да. Буларды ким сыртка чыгарып жиберди, колдоп, ким буларды жол көрсөтүп бияка чыгарып берди. Азыр бардыгы ошо кылмышкерлер азыр качып жүрүшөт да. Туура айттымбы? Эч бири жаза колдонгон жок. Эми июнь окуясына мына мен билемин Инамжан Абдырасулов сепаратисттер, Кадыр Батыров, Салахиддинов, Караматхан деген бир 10 чакты сепаратист ушул өзбек улутуну алдына коюп, өздөрүнүн иш максаттарын аткарам деген
бір уюм болгон. Лидерлер да булар. Өзбек улуттук ушундай бир лидерлер чыгып, буларга алдын алып коёсо болот болчу убактылуу өкмөт. Эмне үчүн? Себеби булардын митингдери уюштурулуп, өздөрүчө топ-топ болуп, баягы улуттар биригишип, өздөрүнүн баягы шарттарын айтып, убактылуу өкмөткө айтып жүргөндө, ошондо эле бүтүрүп койсо болот эле да, ошондо миңдеген адам өлмөгөн эмес. Расмий маалыматтарга караганда, июнь окуясына байланыштуу 2010 жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талаптоону, урдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70%-нын бети ачылбай калганы айтылып келет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.